900'gө жақын біздің жарандар қамақта жатышат. Мұны жарым жылдан бері баш прокурор иштеп атат. Россияның прокурору менен бардығын чогултуп туруп бир жерге, анан Кыргызстанга алып келели деп атабыз. 900'ün тең. Бияктан жазасын өтөсүн деп. Документтер бүтүп, бары иштер бүтүп калса, Кудай буйрса келет. Президенттин бул сөзү миңдеген адамга катуу үмүт берди. Алардын балдары же жакындары орус абактарында жатышат. Айрымдары маселе тез чечилип, эртең эле алып келчүдөй күтүп атышат. Үнүбүздү президентке кантип жеткире алабыз? Курултайда айтылган 900 баланы алып келем деген сөздүн аткарыларын кантип билсек болот? Эң эле үмүттөнгөнүбүз президент жакшы чечим чыгып сүйүнүп каларбыз буюрса. Президент айткандан бери деле 2 ай өттү. Убакыт жылган сайын өткөрүлүп берилбесе абактагы жакындарыбызды согушка алып кетип калабы деп кыжаалат болгондор да бар. Балдарыбыз эмнеге которулбай атат? Согуштун айынан балким ушинтип атышабы? Мындай чочулоого негиз бар. 2022 жылдын июнунан бери Орусия абактарынан миңдеген адамды Вагнердин жеке аскер компаниясы согушка тарткан. Арасында канча кыргыз бар экени белгисиз. Бирок фронтто өлдү деген кабарлардан улам орус абагынан согушка барган борбор азиялыктар дагы бар экенин билсе болот. Орусиянын абагында жаткандар качан кайтарылат? Президент ноябрда баш прокуратура жарым жылдан бери иштеп атат деди эле, эми 8 айга баратат. Эмне натыйжага жетишти? Башкы прокуратура, Тышкы иштер министрлиги, Жогорку соттун жана юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлеринен турган ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле, аталган маселени чечүү максатында Россиялык компетенттүү органдар менен жолугушууларды жакын арада уюштуруу чаралары мерчемделүүдө. Демек азырынча соттолгон 900 кыргызстандыкты Орусия береби, бербейби азыр белгисиз. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүрмөк тургай качан болоору дагы так белгисиз. Буга чейин Медиахаб иликтөөсүндө орус абагынан кыргыз абагына которууга уруксат процесси 6 айдан 1,5 жылга дейре убакыт аларын баш прокуратура билдирген. Ал үчүн соттолгон жарандын ондогон документин эки өлкөнүн юстиция жана жаза аткаруу мекемелери кароого алышат. Алардын макулдугу берилген соң Орусия соту которуу же которбоо боюнча чечимди кабыл алат. Бул чечимге жазанын түрлөрү жана жаза аткаруу мөөнөтү, соттолгон жарандын абактагы жүрүм туруму жана башка ушул сыяктуу факторлор дагы таасир этет. Чынында татаал процесс. Москвадагы Кыргызстандын элчилиги берген маалыматта орус түрмөлөрүндө отурган 900 адамдан тышкары убактылуу кармоо жайларында дагы 2000дей кыргыз жараны сот чечимин күтүүдө.